COVID-19 Баткенде алгачкы өлүм катталды. Чектөөлөр кирди. Акыркы суткада коронавирус илдетинен Кызылкая шаарынын 34 жаштагы тургуну каза болду. Бул илдетке байланыштуу Баткен облусунда катталган алгачкы жоготуу болду. Акыркы суткада аймактын 19 тургунунан илдет жаңы аныкталды. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү коронавирус эпидемиясына байланышкан акыркы жагдайды эске алып, айрым чектөөлөрдү киргизгендигин өкүлчүлүктүн маалымат кызматы 3-июлда билдирди. Ага ылайык жума намаздарды мечиттерде жамаат менен окууга, маареке, нике жана башка тойлорду өткөрүүгө, Куран окутууга убактылуу тыюу салынды. Санитардык эрежелерди сактабаган жалпы тамактануучу жайлар, ашканалар, ресторандар, дүкөндөр жабыла турган болду. Чечимде айдоочулар санитардык эрежелерге баш ийбеген шартта жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттор бир тараптуу коомдук жайлардын жана транспорттордун белгиленген иштөө мөөнөтүнөн ашык иштешине тыюу салынары белгиленди. Акыркы суткада облуста жаңы аныкталган 19 бейтаптын 6-ыы Лейлек районунан, 5-өө Баткен шаарынан, 3-өө Кызылкая шаарынан, 3-өө Кадамжай районунан, 2-өө Сүлүктүү шаарынан. Март айынан бери бул илдетке облуста 127 киши чалдыкты. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус диагнозу менен 506 адам жаңы катталды. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Бишкек шаарында 230, Чүй облусунда 151, Ош шаарында 36, Ысык көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 21, Баткен облусунда 19, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Талас облусунда 1. 3-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кечеден бери ооруканаларда 10 бейтап кайтыш болгонун билдирди. Жалпысынан 18-марттан 3-июлга чейин өлкөдө коронавирус 6767 адамдан табылды. Алардын ичинен 76 бейтап кайтыш болду. 2655 бейтап айыгып чыкты.